Салам достор, бүгүн ушундай профитроллерлер жасайбыз. Өтө оңой жол менен жасалат. Видеону аягына чейин карап, каналга катталып, лайк коюуну унутпаңыз. Сүтүбүздү отко коюп алабыз. Печкаңызды жай отко коюңуз. 1 же 2ге коюп койсоңуз өтө жакшы болот. Андан кийин сары майыбызды салып, аралаштырабыз. Сары майыбыз сөзсүз түрдө 82% болуш керек. Андан кийин унубузга 1 чай кашык разрыхлитель же болбосо сода салып, массанын үстүнө ээлеп кошобуз. Сөзсүз түрдө бөлүп аралаштырабыз. Себеби дегенде ундар ар түрдүү болот. Таразага бири оор отурат, бири жеңил отурат. Ошол себептен консистенциясына карайбыз. Бул азыр бизде суюгураак масса, дагы ундан салып, дагы да жакшылап аралаштырабыз. Камырыбыздын даяр болгонун идишибиздин астына жабышпай калат, өзү ушундай болуп, видеодо көрсөтүлгөндөй болуп томолонуп калат. Ошол маалда даяр болду деген сөз. Дагы да 5 мүнөт аралыгында ушундай кылып аралаштырып бышырып алабыз, кууруп. Сөзсүз түрдө ушундай кастрюля, табактар болуш керек. Себеби дегенде антиперегарный болсо, сиз камырыңыздын даяр болгонун билбей каласыз. Даяр болду камырыбыз. Эми башка идишке салып алабыз. Сөзсүз түрдө батыраак муздаш үчүн аралаштырып муздатып алабыз. Себеби дегенде жумурткабыз күйүп кетет. Комнатный температурада болуп, жумуртка күйүп кетпей турган маалга келгенде жумурткаларды кошуп баштайбыз. Эскертип кетүүчү нерсе, сөзсүз түрдө бирден кошуңуз. Баарын бир кошуп алсаңыз, массаңыз суюк болуп калат дагы. Бизде жакшы профитроллерлер чыкпай калат. Ошол себептен сөзсүз түрдө ар бирин бирден кошуңуз. Мен 3,5 жумуртка коштум. Себеби дегенде жумурткалар өзүңүздөр билгендей ар түрдүү болот. Бири чоң, бири кичине. Ошол себептен камырдын консистенциясына карайбыз. Ушундай суюгураак камыр болуш керек. Өзүнүн формасын кармаган. Ошондо гана жумуртка салууну токтотобуз. Мынакей камырыбыз суюла баштады. Ушундай видеодо көрсөтүлгөндөй суюк камыр болуш керек. Катуу болсо жакшы бышпай калат. Дагы да жакшылап аралаштырабыз. Дагы да эскертип айтам, мен 3,5 жумуртка коштум. Сиздер карап көрөсүздөр, эгер жумурткаңыздар чоң болсо 3-өн кошосуздар. Же эгер майда болуп, камырыңыз коюу болуп аткан болсо 3,5 кошуп койсоңуздар болот. Мынакей. Дагы бир эскертип кетүүчү нерсе, мен эклерлерди профитроллерлерге кошуп бышырганмын, бирок жакшы бышпай калды. Себеби дегенде эклерлер чоң болуп, профитроллерлер биринчи бышып кетти. Ошол себептен экөөнү 2 бөлөк бышырыңыздар. Дагы бир эскертип кетүүчү нерсе, духовкаңыздардын бетин ачпайсыздар бышырып жаткан кезде. Ошону менен бирге профитроллерлер бизде көпкө духовкада болуш керек. 40 мүнөт ашыгы менен духовкада кармайсыздар. Мен 90 градуста коюп 40 мүнөт бышырып алдым. Бышкандан кийин дагы 20 мүнөт же 10 мүнөт
градусун 30-40 коюп дагы кургатып алдым. Ошондо гана бизде хрустящий болуп пайда болду. Мынакей ушундай ар түрдүү кремдерди колдонсоңуздар болот. Заварной крем, пломбир, сливкиден. Мен сливкиден жасадым. Буюрса кийинки видеолордо дагы кремдердин түрлөрү менен бөлүшөм. Ушундай негизде ичин толтуруп алдым. Ичтери көңдөй болгон үчүн бат-баттан эле толот. Мынакей видеодо көрсөтүлгөндөй ичи бош. Кремдерди сүртүп коебуз ушундай кылып. 3 противенге бышырып алдым. Өтө берекелүү болду. Даамы дагы жумшак. Каалагандай кремдерди колдонуп жасасаңыз болот. Сөзсүз түрдө каналга катталып, биздин жаңы видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн коңгурочону басып, жаккан болсо лайк коюп, комментарий жазып өтүңүз. Видеону аягына чейин көргөнүңүзгө рахмат.